أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана акыркы пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга Аллахтын саламы жана салаваттары болсун. Аллах Тааланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам мындай деди: Орозо бул калган. Ошондуктан силерден кимдир бирөө орозо кармаса, ошол күнү адепсиздиктен этият болсун. Үнүн ашыкча көтөрбөсүн. Жана эгер аны кимдир бирөө сөксө же жаңжалга тартса, ал мен чындыгында орозомун деп айтсын. Мухаммадтын жаны колунда болгон затка касам, орозо туткан адамдын оозунан чыккан жыт Аллах үчүн мисктен да жагымдуу. Орозо туткан адамдын эки кубанычы болот: ооз ачкан кезде жана Роббисине жолуккан кезде. Бухари, Муслим. Бул хадистин Муслим келтирген башка риваятында ошол эле Абу Хурайра радиаллаху анху мындай дейт: Бул адам мен үчүн орозо кармап, тамак жештен, суусундук ичиштен жана напсинин каалоолорунан баш тартууда. Орозо мен үчүн, ошондуктан анын сыйлыгын мен өзүм беремин. Ал эми анын жакшы амалдары үчүн сыйлык 10 эсеге көбөйтүлөт. Муслим. Бул хадистин Муслим келтирген башка риваятында Аллах Тааланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт: Адам баласынын ар кандай амалдары Аллахтын алдында 10 эседен 70.000 эсеге чейин көбөйтүлөт. Анткени Аллах Таала мындай деген: Бул эселер адамдын орозодон башка амалдарына тиешелүү. Ал эми чындыгында орозо мен үчүн гана кармалат. Ошондуктан ал үчүн кайтарымымды, башкача айтканда соопторумду мен башка амалдарга караганда дагы да көбүрөөк кылып беремин. Себеби адам өзүнүн напси каалоолорунан жана тамактануудан мен үчүн баш тартууда. Орозо кармоочуну эки кубаныч күтүп турат. Бири ооз ачкан кезде, экинчиси Роббисине жолукканда. Чындыгында орозо кармаган адамдын оозунан чыккан жыт Аллах үчүн мисктен да жагымдуу. Муслим. Абу Хурайра радиаллаху анху келтирген хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт: Аллах жолунда эки нерсени сарптаган адамды бейиштин "О Аллахтын кулу, бул жакшылык" деп жазылып коюлган дарбазадан чакырышат. Намаз окуган адамдарды болсо бейиштин намаз дарбазасынан чакырышат. Чихатка катышкандарды чихат дарбазасынан чакырышат. Орозо кармагандарды Райян дарбазасынан чакырышат. Ал эми садака бергендерди садака дарбазасынан чакырышат. Ошондо Абу Бакр радиаллаху анху мындай деди: Менин ата-энем сага курман болсун, о Алланын элчиси. Ошол дарбазадан чакыргандардын баардыгы эч нерсеге муктаж болушпайт. Бирок сурайын дегеним, баардык дарбазадан чакырыла турган адам дагы болобу дегенде, Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам: Ооба, сен ошолордун арасында болосуң деп үмүт кыламын, деди. Бухари, Муслим. Сахил ибн Саъд радиаллаху анху пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мындай дегенин кабарлайт: Чындыгында бейиште кыямат күнү орозо кармоочулар үчүн кирүүчү Райян деп аталган дарбаза бар. Жана ал дарбазадан орозону толук кармагандардан башка эч ким кирбейт. Ошондо орозо кармагандар кайда деп айтылганда, алар алга суурулуп чыгышып, ал дарбазадан киришет. Алар кирип кетишкенден кийин ал дарбазалар бекем жабылып, ошондон кийин ал дарбазадан эч ким киргизилбейт. Бухари, Муслим. Абу Саид Худри радиаллаху анху пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мындай дегенин кабарлайт: Аллах жолунда бир күн орозо кармаган адамдын жүзүн Аллах Таала тозок отунан 70 жылдык аралыкта алыс кылып коет. Бухари, Муслим. Абу Хурайра радиаллаху анху пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мындай дегенин кабарлайт: Ким Рамазан айында акыретке ишеним менен жана Аллах Тааладан сыйлык үмүт кылып орозо кармаса, анын мурдагы күнөөлөрү кечирилет. Бухари, Муслим. Абу Хурайра радиаллаху анху пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мындай дегенин кабарлайт: Рамазан айы келген кезде бейиштин дарбазалары ачылып, тозоктун дарбазалары жабылат да шайтандар кишенделет. Бухари, Муслим. Урматтуу мусулман бир туугандар, келгиле ушул ыйгайды текке кетирбей, ибадаттар менен өткөзөлү. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.